Тарбиялык саат балдар бүгүн. Жаңы темабыз жаман адаттардан алыс бол. Сабактын максаты билим берүүчүлүк максаты. Окуучулар жаман адаттар жөнүндө маалымат алышат. Алардын зыяндуулугу жөнүндө билишет. Тарбиялык мааниси. Окуучулар жаман адаттардан алыс болууга, алардан арылууга жана адептүү болууга тарбияланышат. Сабактын максаты менен таанышып алдык балдар. Анда эмесе бири-бирибизге жагымдуу маанай түзүп алалы. Маанайларыбыз ачыкпы балдар? Азаматсыңар. Жаман адаттардын бири бул кыжырдануу. Бул жакшылыкка алып барбай турган эң жаман адаттардын бири. Ачуулануу жана кыжырдануу. Дагы бир жаман адаттардын бири колун тырмагын оозуна салып жүрүү же болбосом тырмагын тиштери менен кычыратып жулуп алуу. Бизде андай адаттар жок, балдар? Азаматсыңар. Анда эмесе макал лакаптарга. Үйрөнгөн адат калабы, уюга жүгөн салабы. Үйрөнгөн адат өлгөндө калат. Чындыгында балдар, үйрөнгөн адат өлгөнүбүздө калат экен. Кийинки макал адептүүлүк адам көркү. Адептүү болуу үчүн чоң ата чоң энелерибиздин айткандарын кылуу жана угуу керек. Дагы бир жаман адаттардын бири колун жуубастан тамакка отуруу. Албетте, тамак алдында колду тазалап жуу керек. Колду тазалап жууп алгандан соң дасторкон жанына отуруу керек. Чоңдор менен тамактануу адебине көңүл буруу жана эрежелерди сактоого тийишпиз балдар. Бүгүнкү жаңы темабыз жактыбы балдар? Анда эмесе силерге үйгө тапшырма. Сенде да жаман адат барбы? Өзүңдү текшер, андан арылууга аракет кыл. Саламатта калгыла балдар. Бет каптагууну унутпагыла.